Назира Айтбекова, биздин эркелегибиз келип атканда уруксат бергиле. Блогер Назира Айтбекова жашоо жөнөкөй деген пикирин социалдык баракчасына жазды. Биздин эркелегибиз келип атканда уруксат бергиле. Жайына кой, жайдакты деген жакшы сөз бар. Телтектеп, тейтектеп, мүнөзүбүздү көргөзүп, сүйлөнүп, а балким сүйлөбөй коюп, анан кайра эле келебиз. Таарынганга, эркелегенге укугубуз анан акыбыз бар. Жөн эле күнөөлүү болбосоң деле кечирип кой, сеники чын деп койгула. Андан кемип калбайсыңар. Анан дагы бир жакшы жолу унчукпай кутулгула. Унчукпаган үйдөн баледен кутулуптур. Эбиреп-жебиреп, териштирип, айтышып отура бербей. Жашоо жөнөкөй. Косинус сунус кылып эле татаалдаштыра бербесиңер, дейт блогер. Көрмандары аталган постко 400дөн ашык пикир калтырышып, кызуу талкуулашууда. Маалымат булагы Zaman Chekit KG. Кыргызстан уламалар кеңеши Россиянын муфтийинен жардам сурады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уламалар кеңеши дин кызматкерлеринин арасында түзүлгөн кырдаалда маселени чечүүгө жардам сурап кайрылышты. Тийиштүү катка уламалар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев кол койгон. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп, бир жума мурун жаңы президент Жапаров Садыр Нуркожеевичтин инаугурациясы болгон. Биздин руханий жамаатты, мусулмандарыбыздын руханий абалы тынчсыздандырат. Чындыгында муфтий Максат Ажы Токтомушев Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын жетектеп турганда, биздин оюбузча, диндин салттуу негиздерине дагы доо кетириши мүмкүн болгон көптөгөн олуттуу каталарга жол берген. Бул бүткүл борбордук Азия аймагына таасирин бериши мүмкүн. Өлкөнүн муфтиятынын айрым мыйзам бузуулары жөнүндө сизге маалымат беребиз жана алар кабыл алынбайт деп эсептейбиз. Тактап айтканда, коомдук тармактарда Максат Ажы Токтомушевдун өзү сүйлөгөн сөздөрү бар. Ал жерде салафи агымын жана таблык жамаатына ачык үгүттөп жатат. Бул биздин фундаменттерге жана салттуу динге карама каршы келет. Жакынкы арада өткөрүлө турган Кыргызстандар мусулмандарынын кезектеги курултайына ал кызмат мөөнөтү аяктагандыгына карабастан, уламалардын салафиттик агымына жана таблык жамаатынын жактоочуларынын жаңы курамын кызуу даярдап жатат. Анын айтымында, ал өлкөнүн руханий коомчулугунун башында калууга аракет кылууда. Биз сизден жардам сурап, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана жеке өзүңүз Кыргыз Республикасынын президентине кайрылууңузду өтүнөбүз. Урматтуу шейх, биздин өлкөбүздүн мусулмандар диндеринин арасында сиздин аброюңуз бийик. Биз региондогу салттуу пайдубалды бузушу мүмкүн болгон мындай көйгөйлөргө биздин бийликтин көңүлүн буруубуз керек. Биз азыркы уламалар кеңеш жана кеңештин төрагасы сизден жардамыңызды четке какпаңыз деп чын жүрөктөн суранабыз деп жазылат катта. Эске сала кетсек, буга чейин УКМК Кыргызстандагы муфтий Максат Ажы Токтомушевду ажылык сапарга баруу үчүн кошкон каражатын пайдаланууга байланыштуу каржылык мыйзам бузуулардын тиешеси бар деген негизде камаган. Кийин ал үй камагынан бошотулган. Маалымат булагы Zaman Chekit KG. Сезбек Искеналиев, апакем бул дүйнөдөн кетерде келинчегиме дайындап кетиптир. Ырчы Сезбек Искеналиев атасын эскерген посту өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Ардактууларым, бул мен кийип турган плаш атакемден калган белек. Мурда мен студент кезде апакем кийгизип көрүп, балам, Сезбайым, Кудай буйруса ушул плашты кийген күн сөзсүз келет. Мен ишенем, сен сөзсүз даражалуу уул болоруңа. Ошондо аздектеп кийип жүр деп айткан. А мен болсо боёмун, эркемин жада калса оюма да албапмын. Азыр эстесем апакем аябай берилип айтчу эле. Бул плашты СССР учурунда чиновниктер гана кийчү деп. Бул плаш импортный дечү. Кудайдын буйругу менен бүгүн сыймыктаны менен кийип сүрөткө түштүм. Апакем бул дүйнөдө кетерде келинчегиме дайындап кетиптир. Келинчегим мага сонун сюрприз кылды. Аябай ыраазы болдум. Билбейм сиздерге кандай, бирок мага аябай жарашты жана башкача сезимдер болду. Атакем эсимде элес булас болсо дагы плашты кийгенде өзүмдү атакеме окшоштуруп аябай сүйүндүм деп жазды ырчы. Маалымат булагы Zaman Chekit KG.